Мен суроом, урматтуу Толкун Абдыгулович ким жооп берет? ЭСтин алкагында бул мыйзам кандай иштейт? Уважаемый Мирлан Исакбекович, в рамках Евразийского экономического союза, как вы знаете, таможенных пошлин у нас нету, взимается только налог на добавленную стоимость. И этот законопроект как раз-таки позволит освободить банковское оборудование, которое будет завозиться из государств-членов ЕАЭС от НДС. Кийинки суроо Алтын Сербеков айтып кетти. Эмне үчүн биздин сунуштар каралган жок? Жазуу түрүндөгү сунуштар каралган эмес комитетте. Гүлшат Кадыровна катышпаптыр, бирок ким бар? Аппарат катышкандардан. Азамат Абдылжанович. Рахмат, саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу Мирлан Исакбекович. Экинчи окуу режимине кайтарылганда комитетке келгенде, комитет бир дооштон ошол эски редакциябызды колдоду. Эмнеге дегенде, мына Улуттук банк цифраларды алып келди. Ошол пост терминалдар, банкоматтар НДС менен кирип атканда канча кирчүү, бүгүнкү күндө канча камсыз калды. Биз дагы сунуштап атат элек, бул 5 жылга чейин эмес, менимче 21 жылга чейин деп аталып атат. Буну таптакыр эле бошотуп салуу. Эмнеге дегенде, бул илим, технология ордунда турбай атат. Да күндө өзгөрүп атат ошол системалар. Ошондуктан бюджетке бунун дагы зыяны жок. Биз мына 5-чи созувда ушул мыйзамды кабыл атканда бюджетке дагы аябай зыян келтирет деп. Тескерисинче, мына биз азыр фискализация деп программа алып атабыз. Мына өкмөттүн дагы таза ком программасынын алкагында мына салык инспекция чогуу, таможня, бажы кызматы, ошонун бардыгын ошол пост терминалдар дагы көбүрөөк жайылыш керек да мамлекетибиздин ар бир бурчуна. Ошого кепилдигин алып атат бүт банктар. Мына сунуш болгон экен, Айыл банк менен эки банкка, РСК банкка берели деп. Бирок ал туура болбой калат, ушул бүт банктарга бирдей шарт берели деп сунуш кабыл алганбыз. Ошол урматтуу депутаттар, ошол комитеттин чечимин колдоп коюңуздар суранабыз. Рахмат. Кепилдигин 5 жыл мурун алган, биз айылга чейин апарабыз деп. Бир дагы банкомат айыл өкмөткө барган жок. Кепилдик аткарылган жок. Рахмат. Кийинки процедура мен ойлойм бузулган. Кагаз жүзүндө сунуш бергенден кийин ким сунуш берген болсо ошону комитетке чакырып угуш керек болчу. Кийинки теневой экономика жана башка деп атабыз. Ал банкоматтан көтөрүлгөн жок. Ал НСПны салыкты алып койду. Ким банк аркылуу которгон болсо, ал НСП төлөбөйт. Наличка төлөп чыгарган болсо, НСП төлөйт. Мына ошол эң негизги себеби. Банкоматка карточканы саласын, акчаңы аласын, болду. Ал эч кандай таасир берген жок, ал безналичный расчет жана башкага. Биз коммерция менен алектенген банктарды салыгынан бошотуп жеңилдик берели деп атабыз. Ошол эле учурда ата мекендик өндүрүшкө салыктан бошотойлу десе, жок, МВФ айтты, ал туура эмес деп атабыз. Кайдагы стандарт анда бул? 5 жылда 140 миллион жоголуптур. Бул жок дегенде 4 мектептин баасы. Дагы 4 жылда 3 мектеп же 5-6 бала бакчанын баасын жоготот экенбиз. Жооп бересизби? Урматтуу Мирлан Исакбекович, сиз туура нерселерди айтып атасыңар, бул жерде бир нерсени түшүнүш керек да. Бул жана орустар айткандай делить шкуру неубитого медведя депчи. Бул виртуальный доход болуп атат да, этого оборудования еще не завезли. Если не будет отмены, соответственно, если не будут завозить, и доходов не будет, да? И тогда, получается, мы не сможем наши регионы обеспечить именно инфраструктурой. Самое основное – это же инфраструктура. Мисалы биз көп нерселерди айтып атабыз, госпрограмманы кылып атабыз. Вот этот стимул, он должен продолжаться. Нам поставлена задача президентом в рамках года гор именно работать с коммерческими банками, чтобы во всех регионах страны была соответствующая банковская инфраструктура. И мы с правительством
намерены этим заниматься. Рахмат. На комитете вот по вопросу государственных банков этот вопрос обсуждался. Нам задавали этот вопрос. Здесь ответ очень простой, да? Два основных момента. Во-первых, государственные банки работают по закону о госзакупках. Им надо как минимум 4 тендера провести, чтобы закупить это. А во-вторых, мы перед коммерческими банками РСК и АЛ-банком ставим как госполитику финансирование приоритетных направлений. Это фермеры, малый и средний бизнес. А если они будут закупать на эти деньги оборудование, соответственно, они меньше кредитов выдадут. Да? Поэтому лучше всем банкам предоставить такую возможность. Эми сиздин логикаңызга таянсак, анда баарын эле бошотуп коюш керек экен да. Келе турган товар ал алдын ала пландалат. Ошо НДС жана башка налыктар төлөнөт. Мен дагы деле өз пикиримде турам. Урматтуу депутаттар, коммерция 10 секунд кошуп коелу. 5 жыл жеңилдик бердик, ошол жетиштүү деп ойлойм. Мунга чейин өздөрүнө койгон милдетти менен аткарган жок. 4 жылдагы жеңилдик берүү бул ашыктык кылат. Рахмат. Урматтуу Мирлан Исакбекович, мурунку программабыз 3 жылга эле болчу. То есть 5 жыл болгон жок да. Сейчас вот правительство менен совместно мы вносим на 5 лет, да? А до этого только 3-летняя была.